Кыргыз жылуулук энергия мамлекеттик ишканасынын Жалал Абад райондор аралык бирикмесинин филиалында 17 откана бар. Анын 16сы Жалал Абад шаарында жайгашса, бирөө Базар Коргон шаарында. 2021-22 жылдын кышын ийгиликтүү аяктаган ишкана быйылкы кышка кызуу даярданууда. Күз-кыш мезгилинде биз ийгиликтүү ошол сезонду аяктадык. Отун жана көмүр, мазуттар боюнча эч кандай көйгөйлөр жаралбады. Ал эми быйылкы күз-кыш жылуулук мезгилине карата ар жыл сайын план иш-чаралар бекитилген. Ошол иш мерчемдин негизинде биз кышка даярдыктарды баштаганбыз, ремонт иштерин. Азыркы күндө отканаларда отказандарды жана жылуулук түйүндөрүн, ошондой эле көп кабаттуу үйлөрдүн жылуулук системаларын ремонттон өткөрүп жатабыз. Бул иштер график боюнча өз убагында аткарылып келе жатат. Өткөн жылы Жалал Абад райондор аралык бирикмесинин филиалы Жалал Абад шаарынан 15 көп кабаттуу, Базар Коргон шаарынан 3 көп кабаттуу үйлөрдү жылуулукка улаган. Быйылда бул саамалык уланып 10дон ашуун үйлөр кошулуу алдында турат. Быйылкы жылы биз план боюнча Жалал Абад шаарында дагы бир 10 көп кабаттуу үйдү жылуулук системасына кошобуз деп азыркы күндө аракет кылып атабыз. Азыркы күндө 3 көп кабаттуу үйдө иштер жүрүп жатат, 3 бригада. Ошондой эле жылуулук түйүндөрүндө каналардагы отказандарды жаңы маркадагы отказандарга алмаштырып жатабыз. Бул иш-чаралардын аткарылышына материалдык жардамдарды, ошондой эле акча каражаттардын бардыгын Кыргыз жылуулук энергия мамлекеттик ишканасы тарабынан өз убагында берилип атат. Эч кандай көйгөйлөр жок азыр. Биз ушу келерки күз-кыш мезгилине 1-сентябрга чейин толугу менен отканаларды ремонттоп бүтөбүз. Абоненттик төлөмдөр боюнча айтсак, өткөн жылкы жылуулук сезонундагы төлөмдөрдү азыр бизге Кыргыз жылуулук энергия мамлекеттик ишканасы тарабынан ай сайын план берилет. Ошол пландарды аткарып келе жатабыз. Ал үчүн биз Жалал Абад шаардык мэриясында кызматкерлери менен чогуу иш алып барып, түшүндүрүү иштерин, мындай анча-мынча төлөбөгөн абоненттерге ошол түшүндүрүү иштерин жүргүзүү менен биз өткөн жылкы сезондогу жылуулукка болгон төлөмдөрдү чогултуп атабыз. Тарифтер калкка бул 1134 сом 1 гигакалориясына төлөнөт. Ал эми бюджеттик мекемелерге ар жыл сайын биз отун энергетикалык комплекс тарабынан ар жыл сайын ошо бекитилип берилет да, ар кандай болот ценалары. Ар жыл сайын ошол бекитилет. Калкка мисалы орто эсеп менен жылуулук энергиясынын өздүк баасы 6,5 миң, 7 миң боло турган болсо 1 гигакалориясына, ошонун бир 20%дайын эле калк төлөйт. Калган айырманы субсидия катары мамлекет төлөп берет да. Түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Андан сырткары төлөбөгөндөрдү сотко берип, сот аркылуу төлөп атабыз да. Канча неме бар? Азыр 3 миллиондун тегерегинде карызыбыз бар. Бирок биз жылдын аягына чейин, келерки жылуулук сезонуна чейин аны толугу менен төлөп турабыз. Жылуулук берүүдө эми азыркы быйылкы жылкы көп кабаттуу үйлөрдү кош үчүн биз биринчиден каналардагы отказандардын кубаттуулугун чоңойтушубуз керек. Ал боюнча иштер кетип жатат. Биз ошол жаңы эскилиги жеткен казандардын ордуна жаңы маркадагы отказандарды орнотуп атабыз да. Кыштын даярдыгын көрүп жаткан ишканада учурда мештер оңдоодон өтүп, же жаңыдан курулуп жатат. Мындан сырткары кошумча мештер да салынып жатат. Бу жерде эски котелдор бар эле, эски котелдорду алып, жаңы котел коюп, неме кылып атабыз азыр эми. Бизде мынабу мурда 3 эле котел бар эле, азыр 4 котел кылдык. Ошону неме кылганы немеси көбөйөт да. Жылуулук көбөйөт. Элдерге жылуулук жакшы берет ошондо. Ооба. Качан баштадыңыздар ишти? Баштаганыбызга бүгүн 3-күндө. 3 күндөн бери Ооба. иштеп Бу жерде 6 адам иштейбиз. 6 адам. Сварщик менен, сварщик бар, берки неме бар, ошо менен где-то 8 адам иштейбиз да.
Быйыл кышта котелдарды жаңалап атабыз. Ичине ачып, жууп, тазалап, кайрадан шулап, оңдоп, дарылар көрүп атабыз. Азыр нар котельни бүтөйүн деп калдык. Енді покраска побелкасы қалды. Анан бұл бүтүшүбүз менен кийинки участкага өтөбүз. Ошентип бизде участок көп. 17 котельни бар. Ошентип чегеден кете беребиз. Күзгө чейин ушуну бүтүшкө аракет кылып атабыз. Эрте келип, кеч кетип. Бизде баягы плановый алмаштырган болот да. Котелдун срогу жеткенде уже алмаштырган жаңы коебуз. Бул жака кой бүтүп, бул экөөнү койдук. Ол жака экөөнү тазалап, бирөөнү алмаштырып, баары жаңылап атабыз. Көбүнчө азыр альтернативный топливо менен жакылып атат. Көбүнчө көмүр менен мазутты колдонуп атабыз. Основнойчу. Газдар дополнительный. Кыш суук келип кетсе, газды беребиз дополнительный. Өзүнүн немеси кошумча кошобуз. А так ошо альтернативный менен колдоносуңар дегенде ошону колдонуп атабыз. Дополнительный кошулат да бизгечи. Ошонго мощность көбөйтүшүбүз керек. Ошонго жаңылап кошуп атабыз. Ооба. Демек, аларга да жеткизе аласыздар, э? Ооба, жеткизе алабыз. Ошол толук жеткизгенге аракет кылып жаңылап атабыз. Трассаларда баштадык алмаштырышты, домдор кошулуп атат. Оны көрүп келсеңер керек. Азыр канча сиздин бул жериңиздерде канча дом бар? Мына участкамда 15 дом, 2 садик, 1 мектеп бар. Мектеп өздөрү отдельно өттү. Азыр менде 15 дом менен 2 садик бар чоң. И общежитие бар чоң. А жаңыда канча кошулуп атат? Бул жакта жаңыдан 3өө кошулат деп атат, могу пландачы, быйылкыга. Кудай калса ондан кошуп жеткизе алабыз. От казандардын 70% оңдоодон өттү. Анын сырткы тосмолору тосулуу алдында турат. Жылуулук менен жабдуу өндүрүштүк бирикмеси кызматкерлерине мыкты деңгээлде шарттарды түзгөн. Муну жаңы эме ёмкост койгонбуз 20 кубтук. Ошону азыр мазутка запаска даярдап атабыз, сварщиктер. Анан могул жерге забор курганы, пескоблоктун забор тегереп тособуз. Ошону азыр кылып алып атабыз. Эмне айтсак, запчасть болобу, жана материалдарды айтсак, дароо сразу эле келет. Ошо биздин гана ошо иштешибиз керек болот да. Түзүлгөн шарттар жакшы. Өзүбүзчө эме кылып жана ишканадан обедке эме продукт алып берип турат. Өзүбүз обед кылабыз. Эме жакшы эле. Эми азыр эми рабочилардын көңүлүн алганга аракет кылып атышат. Себеби азыр специалисттардан табыш кыйын. Азыр жакшы эле. Эскилиги жеткен түтүктөр алмаштырылып, жаңылары коюлууда. Жалал Абаддагы райондор аралык жылуулук менен жабдуу өндүрүштүк бирикмеси тарабынан абоненттерге жылуулук жеткирүүдө кыйынчылык болбоосу үчүн бардык иштер дыккаттык менен даярдалууда. Шопокова көчөсүнү чоңойтуу, кеңейтүү үчүн ушул жерде иштеп жатышат эле. Ошонун астындагы биз трубаларыбызды жаңылап, бардык решетка немелерибизди алып таштап туруп, забор уруп, бардыгын оңдоп түзөө иштерин өткөрүп атабыз. Азыр бардыгы жакшы, жаңы трубаларды коюп атабыз. Баары жолдун астына. Ошонун негизинде баары жакшы болуп, жакшы элге кызмат кылабыз деген ойдобуз. Жылдан жылга жергиликтүү тургундардын өтүнүчү менен көп кабаттуу үйлөрдү жылуулукка туташтыруу арбып барат. Жылуулук ойдогудай берилгендиктен ага ишеним артып, кошулууну каалагандар көп. Бизде мына азыркы турган үйүбүз Найгим Айтматова 3 менен Лелине 47. Мэрияга, анан биздин ишканага арыз берип, бизди жылуулукка борбордук жылуулукка кошуп бергиле деген себебинен биз былтыр буларды жылуулукка кошконбуз да. Азыр эми жакшы ысып аткан үчүн ошол неме кылып рахмат айтышып жүрүшөт. Жалал Абаддагы райондор аралык жылуулук менен жабдуу өндүрүштүк бирикмеси 75 көп кабаттуу үйлөрдү, 30дан ашуун бюджеттик жана коммерциялык мекеме уюмдарга жылуулук берет. Аларга туташкан абоненттер аталган ишканага ыраазы. Азыр жылуулук ишканасы анча-мынча мына подвалдарды көзөмөлгө алышып, полный ремонтторун карашып, бир сыйра карашып кетишти. Эми дагы ай сайын карашат экен, эми күзгө чейин полный карап даярдык кылып атышат. Жакшы иштешет экен, жылуулукка уланган жакшы экен. Бардыгы эле кубанып, жителдер менен бардыгы эле кубанышып, ушундай ысыса жакшы деп баарыбыз эле сүйүндүк. Жакшы. Бизде ушу жылуулук отопление мына котельнибизден берилет. Кудайга шүгүр жакшы, жылуу, сапаттуу эле. Жылдан жылга өзгөрүү бар го. Кудайга шүгүр жакшы. Жылдан жылуу. Үйдө балдар мечен жатышат, жылуу ушунчалык ысыйт да, иногда катуу кыштарда форточкаларды ачып жатабыз. Жылуу эле, жакшы.
өздөрүнүн баягындай индивидуальный немелери бар, батареялерди бир сыйра сууларын неме кылышып, карашып, утечкалары жокпу деп неме кылышат. Жакшы эле. Быйыл мына жерлерде немеле трубаларыбызды алмаштырышты. Бул сезон анча-мынча ржавчина бар, трубалар бар экен. Жакшы эле. Кудайга шүгүр. Ушунчалык жылуу бергендерине рахмат. Жылуулукка жаңыдан туташып жаткандар кубанычта. Буга чейин электр энергиясы менен гана бөлмө жылытып келишкенин айтышат. Бул жылы кыштан коркпой чыгаарына ишенип, ары кубанып турган чагы. Учурда кызматкерлер тарабынан батирлерге улантуу иштери жүрүүдө. Ошол жылуулук иштери башталып, азыр биздин подвалга жетип калышты. Эски трубаларды алып, жаңыларды орнотуп башташты. Азыр пока ошо подвалдан башталган. Подвалдын эски трубалары алынып, жаңылар коюлуп атат и все. Ушул үйүбүздө дайыма неме менен отурчу элек, ток печке сайып, ана мына болуп, суук болуп, кыштын күндөрү аябай кыйналат элек. Эми мынандай рахмат силерге, мынандай кылып кышкыга түнү күнү ысый турган батарейкаларды усталар коюп жатышат. Аябай сүйүнүчтө болуп отурам. Бала чакам менен Кудай кааласа бу жылкы кышта жып-жылуу отурат экенбиз деп. Чоң рахмат силерге балдарым. Абоненттик төлөм боюнча карызы бар жарандар менен иштешүүдө Жалал Абад шаардык мэриясы менен биргеликте түшүндүрүү иштерин жүргүзүлүп турат. Мындан сырткары жылуулук алууну каалаган жашоочулар да мэрияга кат жолдоп турушат. Ал жөнүндө айтып өтсөм, баягы биз жылуулукту бергенде бирдей беребиз да. Алардын бир комнатасы ысып, бир комнатасы ысыбайт дейт да. Бир эле үйгө бир труба кирип, ошо подача и обратка болот да, баягы неме жылуулук. Алар өздөрүнөн да баягы немени теңдештирип, оңдоштуруп карап алыш керек. Баягы жери ушу үйлөрдүн, квартиралардын ичи өздөрүнүн сопусу да. Алар өздөрү караш керек. Өздөрү бири-бири менен неме кылыш керек. 4-этажда может воздух чыгарбай койгон болот, же бир неме болуп калган болот. Ошондон эле. Так биздин отказандар жакшы ысып, жакшы болгон үчүн адамдар заявление жазып, арыз жазышып, бизди кошкула, бизди кошкула деп мэрияга кайрылып, бизге кайрылып атат да. Ал деген сөз ошо биз жакшы жылуулук бергенибиздин себебинен болуп атат деп ойлойм. Жалал Абаддагы райондор аралык жылуулук менен жабдуу өндүрүштүк бирикмеси филиалы жылына 10-15тен ашуун көп кабаттуу үйлөрдү катарына кошуп жылуулук менен камсыздап жатат. Жылдан жылга жакшырып, абоненттердин саны арбып жатканын ишкананын өнүгүүсүнөн кабар берет. Перизат Аташиева, Улкан Зундугызы, Зайыр Абдыкеримов, Жалал Абад облусу.